подозрение ВИЧ деп атат сени деди. Эркектердин шалакылыгы. Макул барбасын эмес, барсын презерватив кийип алса, күйөөңдөн мурда чыккан, сен билбей жүргөнсүң дейт да. Энеден балага жукпай кал. Айнура 40 жашта. Ал иммундук жетишсиздик вирусуна чалдыкканын 2 жыл бою билбей жүргөн. АИВ инфекциясы Айнурага күйөөсүнөн жуккан. 2 жыл аралыгында көптөгөн оорулар козголуп, дарыгерлер да так диагноз койгон эмес. Кош бойлуу учурунда вирус өрчүп, баласына да өткөн. Төрөлгөндөн 40 күн өтпөй эне баланын акыбалы оорлошуп, ар кайсы ооруканаларга каттап түрдүү дарылануунун ыкмаларын колдонуп көргөн. 2005-жылы мен экинчи баламды төрөдүм. Балам 40 чыккандан кийин эле жөтөлүп калды. Жаңы төрөлгөн баланын жөтөлү токтобогондугу үчүн мен аны Кара Сууга больницага алып бардым. Ал жерде жатып, бир аптадан кийин баламдын оозу стоматит болуп кетти. Стоматит болуп кеткенден кийин кошумча баламдын ичи өтө баштады. Ичи өтүп баштаганда врачтар Баратова деген врач бар эле. 500 миллиграммдык сифазалин жазып койду ич өткөнүнчү. Аны чоң адам да ала албайт да. Анан ошол жерде мен отказ кылдым да, баланы областной детский больницага алып келе бердим. Ошол жерде жаттык, баламдын жөтөлү токтогону менен оозундагы стоматити көбөйүп кетти. Стоматитке температура судороги кошулду. Ошентип температура судороги менен где-то балам экөөбүз 2 айдай жатып калдык больницада. Анан январь айында менин көкүрөгүм мастит болуп калды. Мастит болуп, булам кыргызчылык кылам болбой чоңоюп кетти. Больницага жатып операция жасаттым. Ал кезде баламы апам алып жатып калды больницада. Маститти дарыладым, больницада 1 неделядай жаттым. Анан чыгып, кайра эле баламдын алдына келдим. Күнүгө баламды карайм, өзүмдүн көкүрөгүмдү перевязка жасайм. Күндөр өтүп эле март болуп калды. Марттын аягына барганда менин көкүрөгүм дагы ишип кетти. Баягы коюп аткан левомыкол дарыларым бири да таасир бербей калды да, көкүрөгүм ишип кетти. Дагы андан кийин Ужская областной хирургияга барсам, 7 врач мени алып кирип, 7 менин пешенесине коюп алып консилиум кылышты мени. Консилиум кылып айтышты, бизден капа болбо деди, биз сени операция жасадык, мунусунда операция жасай албайбыз деди. Аял киши экен эле ошондой хирург эже, чоң эже. Балам деди, кыргызчылыкта кылып көр деди. Себеби сенин жүрөгүң 3-3 айда наркозду көтөрбөйт деди. Сен операциядан чыгасыңбы, чыкпайсыңбы, биз ага жооп бере албайбыз деди. Себеби сен январда болдуң наркоз менен, февралда болдуң наркоз менен, мартта уже сенин жүрөгүң көтөрбөйт, сенин сол көкүрөгүң экен деди дагы. Мага колума отказ жазышып, карматып коюшту. АИВ ак кан клеткаларына чабуул жасап, иммундук системанын начарлашына алып келет. Бул кургагучук, жугуштуу оорулар жана рактын кээ бир түрлөрү сыяктуу оорулардын пайда болуу ыктымалдыгын жогорулатат. Төрөт учурунан кийин Айнуранын да, наристенин да ден соолугу жакшырбай, бир оору кетсе, экинчиси күчөп кыйналышкан. Бишкекке барсак эле республиканский детский больницада бизди аябай урушту, мени аябай урушту. Силер эмне үчүн кеч келдиңер? Силер деди, санавиация менен келишиңер керек эле деди. Санавиация деген сөздү мен ошондо уктум. Көрсө, бизге бул детский областной направление берип, керек болсо самолет менен өздөрү алып барып коюш керек экен эле да. Биз андай кылган жок. Барар менен балам реанимацияга алып койду. Баламды реанимацияга алып койгондон эне көчөдө калат экен. Биз апам экөөбүз көчөдө калдык. Жайдын күнү болгон үчүн ошо республиканский больницанын тегерегинде парк бар экен. Ошо парктарда түндөсү жатабыз, наркомандар жүрөт, наркомандар келатканда больница жакка кирип кетебиз, ошо жакта жатабыз. Ошентип анан 1 апта өтүп кетти. Медсестра апам чакырып алып айтыптыр. Эже, балаңыз 1-2 күндө үзүлүп өлүп калат, ошо эмнеси болбой калды, состояниясы. 10 айдан бери кыйналыптыр небереңиз. Макул дедим, чындыгына балам кыйналды. Катетер коюп койгон, капельница тынбайт, диагноз аныкталбаган, бирок ошондо алып чыгып кетип атканымды айтты. Балаңан анализ алып калайлы деди. Частный лабораторияга барып тапшырып коесуң деди. Атасы эмне менен ооруган, апасы эмне менен ооруган, ошол кан аркылуу билип аласың деди да. Макул дедим. Анализди алып беришти, апарып тапшырып келдим. Жолго чыгып отурганда эле машинада апам, мен балам, шофёрдо кетти. Анан апам айтты. Балаңа ыраазычылыгыңды бер деди.
бала айт деди. То, что сен жакшы көргөнүңдү, башка болгонуңду балаңды айт деди. Макул деп анан машинага алып чыккандан кийин балам кучактап отуруп, балам сага ыраазымын дедим. То, что мен балам болуп тууганың үчүн ыраазымын, жаныңды кыйнала дедим да. Сага атаң дагы ыраазы деп айттым. Ошентип кучактап отуруп, где-то 5 минут отурдум, уже балам чыдабай калдым да. Апама бердим. Апама берсем унчукпай эле апам дагы ыраазылыгын айтты. Мына бала үзүлүп калды, эгин таңыбайын деди. Бөбөк каза болгондон тарта Айнуранын кайын журту катташпай калган. Ал убакта жолдошу чет өлкөгө иштегени кетип, өзү Кыргызстанда калган. Күйүттөн кыйналган эне өзүн алаксытуу үчүн чет өлкөгө чыгып иштей баштаган. Ал жактан иммундук жетишсиздик вирусуна чалдыкканын ошондо билген. Көнүштүм. Барып эле бир зданиянын маляр болуп иштедик, күнүгө акча берет экен, ошентип жүрүп анан 3 ай 4 ай болуп калганда, жок 4 айга жетпей 3 ай болгондо, ал кезде разрешение работага алат элек. Ошондой кылайлы деп бир кыргыз эже мени жетелеп жүрүп анализ тапшыртты да. Подозрение ВИЧ деп атат сени деди. Сен дагы келип обратно анализ тапшырат экенсиң деди. Дедиле ВИЧ бул СПИД, баягы стен газеталардан көргөнбүз да мектепте аябай жаман сүрөттөрдү. Жаман болдум. Биринчи эле апама чалдым, ушундай деп атат десем, апам айтты, мен сени ошо ооруп жүргөнүңдө тапшыр десем, тапшырбагансың анализ деди. Анан күйөөмө чалсам, менде да 2 кыл вирус чыкты. Вирус дебеди, микроб деди. Менде да 2 кыл микроб бар экен. Врачка анализ тапшырдым деди. Анан мен жаныма келбейсиңби анда деди. Экөөбүз жактан анализ тапшырып көрүнөбүз деп чакырды күйөөм өзүнүн жанына. Анан поездге билет алып күйөөм жанына кеттим. Экөөбүз ал жерде 1-2,5-3 ай иштедик. Анан Кыргызстанга кайттык. Кыргызстанга келип анан Бишкекке келдик. Ойлодук да, биз баягы анонимное лечение венерологический болезни бир бала деп рекламалар жазып коет го. Ошондойлорго барабыз деп анан Бишкекте издеп жүрүп, көчөлөрдү кыдырып жүрүп, ошондой венерологический ооруларды дарылайбыз деген жерди таап алдык. Анан барып ушундай бизди подозрение деп атат десек, силер бизде эмес, силердин ооруңар, силер Лагвиненко 5ке барасыңар деди. Лагвиненко 5ке барып көрүнөсүңөр деди да. Ошол жерге бардык, анализ тапшырдык. 2 күндөн кийин барсак эле врачтар бизди кучактап алышып эле баска деп психологу 3-4 врач экөөбүздү бир кабинетке алып кирип алып өздөрүнчө консультация кылышты. Анан ошондо билдик, то что экөөбүздө тең ВИЧ бар экенин. Республикалык кан аркылуу таралган вирустук гепатит жана АИВ инфекциясын көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча, Кыргызстанда 2023 жылдын 1-октябрына карата АИВ инфекциясынын 13.030 учуру расмий катталган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда АИВге чалдыккандардын 80% өзүнүн АИВ статусун билет, бирок 20% алдын алуу жана дарылоо программаларына камтылган эмес. 2023 жылы АИВдин жаңы учурларынын 90%дан ашыгы жыныстык жол менен жуккан. Спеццентрге келсем, сразу эле дарыга подключение кылышты мени. Анан дарыны иче баштадым. Биз кыргыздар качаакта эле доктурдук менен эле токтоп калыш керек. Анан бирөөлөр айтышты, ушу бир жерде бир табып бар экен, бети кыйшагандарды түздөйт экен деди. Баягы доктурдун берген дарысын да ичип атам. Анан ал табыпка да бардым. Барсам, 6 бакалашка суу берди, тамырым кармап, диетага салып койду. Баягы 6 бакалашка сууну ичкенче басып жүрдүм эле, бир аз болсо да. 6 бакалашка сууну ичкенден вообще баса албай жатып калдым. Анан анализдерди алып текшерсе эле менин гемоглобиним 19га түшүп калыптыр. 19га түшүп калыптыр. Бир себеби бул спеццентрден мага туура эмес, менин организмиме туура келбеген дарыны берип койгон. Бир себеби баягы табаптын дарыларын ичип койгон. 3 ай жаткандан кийин өзүмө келип, адам болуп, секин жөрмөлөп басып калдым. Себеби алган плазмаларым, кандарым жардам берип адам болдум да. Анан дарымы да алмаштырып беришти спеццентрден. Өзүмө келе баштадым. Арада бир 6 ай түшүктө жатып калдым да. АИВ инфекциясын толук айыктыруу мүмкүн эмес. Бирок АИВди жана оппортунисттик инфекцияларды натыйжалуу алдын алуу, диагностикалоо, дарылоо жана кам көрүү мүмкүнчүлүгү көбөйгөн сайын АИВ инфекция башкарылуучу өнөкөт ооруга айланат жана вирус менен жашаган адам узак, тыныс өмүр сүрө алат.
тест салып көрсөм 2 полоска чыгып атат да. Анан аябай сүйүндүм. Бир эле балам бар да. Өзүм ушинтип ооруп атсам дагы эми эне деген бала дегенде аябай сүйүнөт экен да, сүйүндүм. Ушул 10 күн өтпөдү, курорттон тезирээк үйгө келбедим да. 10 күн өттү, курорттон чыгып үйгө келдим. Аны апама сүйүнчүрөдүм. Апа, ушундай менин боюмда бар экен деп сүйүнчүрөсөм, менин да жаман көзү менен мени сүйбөгөндөй карап койду да апам. Эмне умутат экен деп эртеси күнү анан мени ээрчитип алып кара суга бардык. Анан бир врачтан өчүртүп алып эле отуруп калдык. Көңүл бурбайм, карабай эле отурам. Бир маалда карасам, өчүртүм жетейин деп калыптыр. Карасам гинеколог экен. Мени аборт жасаткан алып барыптыр апам. Па дедим, мен төрөймүн дедим. Мен өзүм да өлбөйм, балам да өлбөйт дедим. Десем, макул деди. Пешенеңен көрдүм деди. Эч кимге айтпадык. Спеццентрге келем, дарыларымды ичем, учетко турдум, врачтардын айтканын кылам, полный. Ошентип арадан 9 ай өтүп кетти. Врачка барып сүйлөштүм. Телефондо врач менен, главврач менен сүйлөшүп, мен ушул күнү келем, мен ушундай операция кылып аласыз дедим. Анан барганымда эле операция жасап алышты баланы. Баламыз тура эле смесь бере баштадым балама, эмизбедим, өзүм дарым ичем. Ошол кезде балдарга сироп берилчү эле, сиропту берип баштадым. АИВге чалдыккандан тарта ар кандай семинар, тренингтерге катышып, АИВ позитивдүү адамдардын укуктары жөнүндө окуулардан өткөн. Ал учурда вируска чалдыккан айымдар ар кандай кодулоолорго кабылганын белгилейт. Ошол жерде мындай окуя болду. Мен менен бир келин чогуу өрөдү да. Ошол келин экөөбүз бир палатада жатып калыппыз. Анын сиңдиси, бир тууган сиңдиси ошол жерде медсестра болуп иштейт экен. Ал менин диагнозумду көрүп калыптыр, историяман. Анан барып эле палатада уктап жатам, эми операциядан кийин балам жанымда. Баягы эжесине айтып коюптур да. Баягы палатаны апырык-сапырык кылып эле шешептерин чыгарып кетип атат да, будто менен аба аркылуу жуга тургандай бар чаңытып шешептерин чыгарып чыгып кетти. Мен сен менен жатпайм, спид бар экен буда деп. Макул дедим, унчукпадым. Ага чейин тренингтерге барып жүргөн үчүн эшикке чыктым дагы медсестралардан мага А4 бергиле дедим, ручка бергиле дедим. Деди, десем берди. Кыздын аты Аида экен, медсестранын аты. Главврачка сразу заявление жаздым. Аиданы иштен аласыңар деп. Анан баягы менин жанымдан чыгып кеткен эжеси коридордо калыптыр. Мен заявлениени жазып тапшырып койдум. 2 күндөн кийин ал кызды иштен алып койду. Башка үй бүлөлөрдөн мындай кылып сүйлөшүп уга келсең, идиштерин бөлүп койгон убактар болду, комнатасын бөлүп койгондор болду, сүйлөшпөй койгондор болду. Эми бул уккан көргөн нерселерибиз да. Ошол нерселерди басып өтүштү көп аялдар. Анан менде бир туугандарым бар эле түшүнүү менен кабыл алышты. Ошого шүгүр дейм. Мен өзүмдү укугумду тебелете койбойм. Айнура өзүнүн статусун кабыл алгандардан, бул вируска чалдыккандан тарта ата-энеси, бир туугандары да ар тараптан колдогон. Азыр 3 жылдан бери өздөрү төрөп атат аялдар. ВИЧ инфекциясы менен жашаган аялдар өздөрү төрөп атат. Балдары здоровый төрөлүп атат. Еще балдарын эмизип атышат. Эмизип эле кадимгидей эле багып атат. Мурдагыдай малыш берилбей калды. Себеби жана айтып кеттим го, адамдагы вирусный нагрузка 0го түшкөн болсо, энеден балага жукпай калды. Анын үчүн постоянно дарыңды өз убагыңда ичишиң керек болгон ошол. Эми бир жолу эле бул оору келди мага деп моюнсунуп эле жатып калбайт. Өзүмө окшогон адамды көрсөм, мисалы эми спеццентрге барабыз, да бир жерде көрүшүп калабыз, тренингде ошого сөзсүз өзүм башыман өткөн нерсени айтып бергейин дейм да. Бул оору менен жашаса болот. Бул оору менен даже төрөсөң болот. Дарыңды иче берсең, бул оору блокировка болуп калат сенде. Жыныстык катнаш аркылуу да башка сенин партнеруңа жукпайт да. Анын үчүн сен дайыма дарын ичип, вирусный нагрузка деп коет бизде анализ. Вирусуң 0го түшүш керек. Вирусуң 0го түшкөндөн кийин сен кадимки эле адамдай жашайсың. Болгону бул хронический оору болуп эсептелет да.